Жоомарт 1 майда. Музыка ойноп, чалышып, көңүлдүн гүлү тагылып, Жоомарт чыгармачылыгы күчүнө кирген мезгил 2 дүйнөлүк согуш учуруна туш келет. Бул учурда акын кош алатоо уулун кетти майданга. Саламы ушул сайранын. Жүрөгүм менин кызыл туу, ата журт үчүн майданга. Дүйшөнкул, чептен эрдин күчүбек сыяктуу бир нече мекенчил ырларды жараткан. Жоомарт чептин эрдин күчүбек уламыш. Байыркы бир заманда эркин жашап жаткан эл болуптур. Ар жылы жок каптап келип, мал мүлкүн талап кетчү экен. Эл чогулупту бал курушат. Бүгүн жеңүүчүлөр ошол балдарды кайсы жашта болбосун, 3-класстан, 2-класстан баштап 11-класска чейин сабактарын даярдаптыр. Ошолорду креативдүү көз караш, дүйнөнү таануу, ошо Жоомарт атанын ырлары менен дүйнөнү жаңыча таануу, өзүн мекенин сүйүү, элин сүйүү, ошондой бир идеяларды киргизсе, менимче бул эң эле жакшы нерсе болот. Андыктан окуучулар, мугалимдер, журналисттер катышкан сынактын Жоомарт мекенчил акын деп аталышы бекер эмес. Республикалык сынактын негизинде мектеп окуучуларынын арасында акындын чыгармачылыгы боюнча дил баяндар жазылып, мугалимдер арасында жаңы усулдук педагогикалык тажрыйба тапкандарга, журналисттер арасында унутта калган таланттуу инсандар тууралуу телерадио берүү жасагандарга Жоомарт атындагы адабий сыйлыктар тапшырылды. Мен ар түрдүү номинациялар болду. Мыкты сабак иштелмелери боюнча мен мыкты сабак эссе аттуу бөлүкчө боюнча жеңүүчү деп табылдым. Эссенин үрөнүн кыргыз мектебине бир буну кыргызча өңтүс менен сепкенди ушул өзүмдүн эмгегимде көздөдүм. Айылдык окуучулар, мисалы үчүн Кыргызстандын эң четинде жашаган лейлектик окуучулар эссе жазуунун ыкмаларын жакшы билишет. Мен ошонун үлгүсүн Кыргызстан мектептеринде жайылтайын дедим. Жоомарт берметтей тунук поэзия жаратуу менен бирге өтө күчтүү драмалык чыгармаларды, очерк, публицистика, сын макалаларды жазып калтырган. Акындын Алтын кыз, Каргаша, Токтогул, Айчүрөк аттуу музыкалык драмалары да белгилүү.